Баткенде тынчтык орноду, бирок чыңалуу бар. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев журналисттерге билдирди. Тажик тарап кол салуу боюнча алдын ала даярдык көргөнүн жана бир учурда 5 жерден Кыргызстандын аймагына чабуул койгонун айтты. Ташиев белгилегендей, анын 4-өсү аскердик имарат болсо, бирөөсү жарандык объект болгон. Мындан сырткары ал кыргыз тарапка тажик тараптын катардагы жарандары тарабынан чабуул башталганын айтып, бул маселе өтө кооптуу экендигин баса белгиледи. Ташиев чек ара маселеси президент Садыр Жапаровдун жеке көзөмөлүндө экендигин белгилеп, чек арачылар милдеттерин так аткарып жатканын кошумчалады. Ошол эле учурда кооптонууга негиз жок экендигин маалымдады. Биз муну өтө туура эмес кабыл алдык жана эгер мындан ары да ушундай боло турган болсо, биз сөзсүз түрдө булардын ошол адекваттуу түрдө чараларды колдонобуз. Андан сырткары эң негизги маселе бул жерде провокация даярдалган, алдын ала даярдалган провокациялардын негизинде көптөгөн маалыматтары бар, алдын ала позициялары ээлешкен. Булар биз эч качан өзүбүздүн коңшубузга карата жаман ойдо болуп, же алдын ала кайсыл бир провокацияларга даярданып жүргөн эмеспиз, а булар ушундайга даярданып атышат. Бул жерде кандайдыр бир граждандык адамдар, аскердик эмес граждандык адамдардын биздин ушул постторго атака чабуул койгондугу байкалган. Жана ал адамдардын бардыгын ушул өздөрү көрүшүп, биз фиксация кылганбыз. Бул биринчи жолу ушундай болуп атат. Жана демек өтө кооптуу деп айтышыбыз керек бул маселени. Каракол шаардык милициясы Кашкасуу Кичи районунда 2 аялдын өлтүрүлүшү боюнча иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Ысык көл облусунун ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, 14-сентябрда түнкү саат 12:00 Кичи райондогу батирлердин биринен 2 аялдын жансыз денеси табылганы тууралуу маалымат түшкөн. Маалыматка ылайык, аялдардын жансыз денелеринен бычактан алган жаракаттарды табышкан. Изилдөөнүн жыйынтыгында маркумдар 57 жана 56 жаштагы жергиликтүү тургундар экени аныкталган. Окуя болгон жерден ашкана бычагы табылган. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө милиция кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү катары мурда бир нече жолу соттолгон 1978-жылы туулган эркек киши кармалды. Шектүүнүн үйүн тинтүү учурунда балкондон кара курай жыты бар зат, ошондой эле кара курай жыты бар спирттүү суюктук табылган. Шектүүгө карата баңгизаттарды мыйзамсыз даярдоо беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Киши өлтүрүү фактысы боюнча бардык зарыл болгон тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Токмок шаарында иниси бир тууган агасын өлтүрүүгө шектелип жатат. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, милицияга 14-сентябрь күнү Токмок шаарынын Нижняя Луговая көчөсүндөгү үйүндө 1961-жылы туулган жарандын киши колдуу болуп каза болгону жөнүндө маалымат келген. Аталган окуя боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдарынын натыйжасында каза болгон жаран жогоруда көрсөтүлгөн даректеги үйдө 1964-жылы туулган иниси менен чогуу жашай турганы аныкталган. Окуя болгонго чейин үйдө чогуу ичимдик ичип, андан соң пикир келишпестик чыккан. Натыйжада иниси агасына өлүмгө алып келе турган залал келтиргени айтылган. Учурда шектүү жаран кармалып, убактылуу кармоо жайына киргизилди. Тергөө уланып жатат. Көз микрохирургиясы ооруканасынын жетекчиси профессор Алмазбек Исманкулов мурдагы саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшналиевди сотко берди. Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы Исманкулов ар намысты жана кадыр баркты коргоо боюнча доо арыз менен кайрылганын билдирди. Маалым болгондой, доо арыз июль айынын аягында Ленин райондук сотуна берилген. Буга чейин бир соттук отурум өтүп, экинчиси 20-сентябрга белгиленген. Буга чейин саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшналиев Алмаз Исманкуловдун менчик медициналык борборун мамлекеттик имараттан чыгарууга аракет кылган. Алымкадыр Бейшналиев Исманкуловду лопух деп атап, имараттан 3 сааттын ичинде чыгып кетүүнү талап кылган. Лопух, я же тебе сколько месяцев? В течение трех часов, если не освободишь, у тебя будут проблемы. Понял? Понял?
Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында бир катар эл өкүлдөрү Азаттыктын кеңсесин Ошто ачтырбоону сунушташты. Алардын айтымында бул коңшу өлкөлөр менен чектеш аймактардагы абалды курчутуп, келечекте улуттар аралык жаңжалдарга себеп болушу мүмкүн. Бирден бир себеп Азаттык 2010-жылы Ош окуясында бир тараптуу маалыматтарды байма-бай чыгарып турушканын белгилеп, мындан улам Ош шаарындагы тургундар Азаттыкка каршы экенин билдиришти. Алардын талабы Ош шаарына Азаттыктын өкүлчүлүгү ачылып жаттыр, филиалы. Ошону ачылбоо максатында чыгабыз дейт. Ачылбаш керек дейт. Анткени 2010-жылы Ошто Ош окуясы болгон. Өзүңөр жакшы билесиңер. Ошондо Азаттык адилетсиздик кылган, бир багытта маалымат берген, жана ошондой эле келечекте биздин Кыргыз, Тажик, Кытай чегараларына көптөгөн путосулар болот. Ошону себеп кылып, алар митингге чыгабыз деп жатышат да, ошондо бир көзөмөлгө алып, тапшырма берип койсок. Мага дагы түнү менен звонок кылышты. Анткени ал жерде жөн эле ачпастан өзбек, кыргыз, орус тилинде, 3 тилде ошол Ошто түштүк бөлүмчөсүн ачууга аракет болуп атыптыр. Биздин Азаттыктын Кыргыз мамлекетине жасаган жакшы жагынан көп тескери жактарын көрсөтүп келатканда, бул тарыхта реалдуу жашоонун ачуу чындыгы бар. Социалдык тармактарда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин кызматтык уунасы жөө адамды сүзүп кеткени айтылып, сүрөт жана видеолор таркады. Анда окуянын күбөсү жол тандабас аэропорттун жолунда каршы тилкеге чыгып, скутердеги кишини сүзүп кеткенин айтылат. Жол кырсыгы боюнча кайгул кызматы кырсык тууралуу нөөмөт бөлүмүнө эч кандай чакыруу түшкөн эмес. Бирок социалдык тармактарга маалымат чыгаар замат кайгул кызматкерлери окуя болгон жерге барып, жеринде эч ким жок болгон. Эки тарап өздөрү чечип алышы мүмкүн деген маалымат берген. Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин кортежи Киев шаарында кырсыкка учурады. Бул тууралуу анын басма сөз катчысы Сергей Никифоров жергиликтүү басылмаларга билдирген. Маалыматта айтылгандай, Киев шаарында президент бара жаткан кортежди жеңил унаа сүзүп алган. Жеңил унаанын айдоочусун тез жардам кызматы алып кеткен. Ал эми Зеленский жаракат алган эмес. Учурда автокырсыктын бардык жагдайлары текшерилүүдө деп айтылган маалыматта. Индияда мектеп окуучулары бар автобус оодарылып кетип, кеминде 16 адам каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматта айтылгандай, кечээ 14 сентябрь күнү Индиянын Пунч шаарында окуучуларды алып бара жаткан автобустун айдоочусу рулга ээ боло албай жолдон чыгып оодарылып кеткен. Анын кесепетинен кеминде 16 адам каза болуп, 20га жакыны жаракат алган. Каза болгондордун арасында 5 жаштагы бала бар экени айтылат. Жүргүнчүлөрдүн көпчүлүгү мектеп окуучулары болгон. Урматтуу телекөрүүчү, биз жогоруда күндүн негизги кабарларын айтып бердик. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.